Автор Нурида Карабалтинская. Ыйык көлдүн ак булуттары. Менин атым Айтурган. Мен Борбор калаабыздагы жогорку окуу жайлардын биринин студентимин. Жайкы экзамендер бүтүп, группадан 3 кыз, 2 бала болуп, Ысык көлгө барып эс алууну чечтик. Эл көп барган санаторий курортторго эмес, эл көп барбаган булуңдун жанына чатыр тигип алсакпы деп жатабыз. Ошол жерлерде жаткан чоң-чоң таштардагы, байыркы замандан калган саймалуу таштарды кагазга көчүрүп алсакпы деп ойлондук. Кийин шаарга келгенде футболка көйнөктөргө ошол петроглифтерди чыгарып, жаңы бренд ачалы деген оюм бар. Эжемдин кийим тиккен цехи бар. Мен кээде барып фасондорун тандайм. Менин табитимдеги фасондор көп адамга жагат. Ошондуктан эжеме көлгө эмне үчүн бараарымды айтсам, сүйүнүп, ата-энемден уруксат сурап берди. Антпесе менин эн атам өтө тартипти, катуу кармаган адамдар. Ошо, дагы эмнени айтайын? Баса, мен 20 жашка чыктым. Досторум болуп өзүнчө эле алыс жака экспедицияга кетип жаткансып даярданып жаттык. Ал жерде бизге досубуз Дамир тапты. Дамир бала кезде кой кайтарып жүргөндө ошол саймалуу таштарга туш болгон экен. Чычырканак бадалдары өтө калың болгондуктан оңой менен ал жерге эс алуучулар да, айылдыктар да барбайт экен. Көлдүн жээги да кум эмес, аябай таштак. Бүгүн 2 орундуу 2 палатка, кичинекей газ баллону менен уктоочу, жууркан, идиш аяктарды, фотоаппарат, дептер, карандаш, ручкалар жана башкаларды даярдап койдук. Буйруса, эртең жолго чыгабыз. Эртеси Сауле, Арузат болуп автовокзалга жөнөдүк. Бизди Тимур менен Эрбол күтүп турган экен. Маршруттук таксиге жүк жүктөгөнчө ичкенге суу алып келе калдым. Шаардын ысыганынан элдин баары эле Ысык көлгө кетип жаткандай сезилди. Ошентип буйруса жолго да чыктык. Ысыктан шалдырап, бири-бирибиз менен сүйлөшпөй, телефондогу ырларыбызды угуп унчукпай кете бердик. Боомго жеткенде чүйдүн ысык абасын, Ысык көлдүн салкын абасы каршы алды. Кадимкидей сергий түштүк окшойт. Отурган жүргүнчүлөр дагы бири-бири менен сүйлөшө баштады. Аңгыча мухиттей көгөрүп, алыстан көл көрүндү. Негизи мен көлдү көрбөсөм кадимкидей сагынып калам. Ошентип түшө турган жерибизге жеттик. Акырын түшүп алдык да жүктөрдү жонубузга асып алып, андан ары жүрө жөнөдүк. Мен чарчадым. Сауле наалып баштады. Мен сага айтпадым беле? Жол мындан да оор болушу мүмкүн. Бул жерде эс алуучу жай жок. Жапайы жээкке барабыз деп айттым эле го. Мага көл, кум, анан романтика керек. Ошол элеби? Көл да, кум да, ал эмес романтика да болот. Эки жигит күлүп жиберишти. Айылдан түшүп, 5-6 километрдей жолду көздөй жөнөдүк. Ал жака адамдар тургай мал деле көп барбайт. Эрбол сөзүн улады. Унчукпай бешөөбүз кетип бараттык, айылдын эгин талааларынан да өттүк. Азыр чычырканактардын арасынан өтөбүз. Эрбол бизге кайрылып. Эмне кылайын? Чычырканактардын арасынан өтсөк. Сауле тултуңдап Эрболду карады. Топчуларды, сыдырмаларды сыдырып алгыла. Чычырканакка тытылат. Мен терип жейбиз деп айтат экен десе. Баарыбыз күлүп алдык. Жүктөр анан өзүбүз да тытылып отуруп, чоң таштар жаткан жерге келип калдык. Апей, бул жерге таштар кайдан келген? Арузат таң калып карап калды. Тоо алыс экен. Бул жерге ким сүйрөп келди? Келгиле. Караңгы киргенче 2 палатка тигип алалы. Анан чай кайнатып, ролтондорду жейбиз. Мен адатымча буйрук бере баштадым. Командир, отунду ким терет? Сауле менен Тимур палатка тиккиле. Арузат, сен тамак аштарды алып чыгара бер. Биз Эрбол экөөбүз отун терип, тегерекчетти байкап келебиз. Товарищ командир. Сауле честь берип какайып калды. Баарыбыз каткырып күлүп жумуштарыбызды кылганы жөнөдүк. Кичине ары баскандан кийин эле таштарда тартылып турган сүрөттөрдү, маңдай айтканда петроглифтерди көрдүм. Эрбол, сайма таштар аябай көп экен го. Кандай сонун керемет. Бир замандарда ушул жерде дагы адамдар жашап, таштарга сүрөт чегип кетишкен экен да. Ооба да. Булар канча кылымдардан бери турат. Канча замандар алмашты. А булар дагы эле тура беришет. Курап калган отундардан экөөбүз 2 кучак терип келдик. Биз келгенде 2 палатка дайын. Ошол тегеректеги отундарды жагып, идишке суу кайнатып жатышыптыр. Кана,
Анда дасторкон даярдайбыз. Алып чыккыла тамактарды. Билинбеген менин курсагыбыз аябай ачыптыр. Баарын түгөтүп, кружкаларга чай куюп ичип отуруп калдык. Жана боомдон тамак ичип алсак болмок. Тимур бизди карады. Биздин ичкибиз келген жок да. Азыр эмне курсагың тойбой калдыбы? Тойдук баарыбыз. Тимур, гитараны алып чык. Көлдүн жээги, шарпылдап жээкке тийип турган толкундар, күйүп жаткан от, анан кыздар менен балдар. Мына Сауле романтика. Эрбол күлүп калды. Ушундай кечтер ар бириңердин эсиңерден кетпей калат. Анан көлгө чагылышып тийип турган толгон ай. Эх. Ай, кандай керемет кооздук. Жөн эле Голливудтун фильмдери биякта калат. Арузат эки колун эгине жүлөп. Бирок Голливудтун фильмдеринде ушинтип жаштар сонун отурса эле суудан же бадалдардан монстр же бир желмоос чыгат. Тимур күлүп калды. Жөнчү, жүрөктү түшүрбөй. Кел ырдайлы. Ысык көл жөнүндө ырдабайлыбы? Кайсы ыр бар? Атың жакшы ысык көл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл көл, сулуулукту жыйнаган. Күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам. Улам бир ырды ырдап отуруп, саат 11-лерде уктайлы деп ар кимибиз ордуларыбызга жаттык. Шарпылдаган көлдүн толкунун угуп жатып, мемиреп уйкуга кеттим. Түшүмдө өңүмдө өмүрү көрбөгөн бир жерде жүрүптүрмүн. Бир сулуу кыз эле мунаранын башына туруп алып, мага бир нерсе деп кыйкыра, кол булгалап жатыптыр. Ойгонуп кетсем, таң атып калыптыр. Сыртка чыксам, ысык көлдүн толкундары сыртка тээп шарпылдап жаткан экен. Көлдүн касиети ушул. Күн чыккандан баштап толкун тереңге тартып, ал эми түн киргенден таңга чейин толкундар жээкте карай толкуйт. Ичиндеги акыр-чикирлерден ысык көл ушинтип тазаланат. Мындай өзүн өзү тазалаган дүйнөдө жалгыз гана биздин көлүбүз окшойт. Бул анын касиетинин белгиси деп эсептейм. Менин тайыне таятам өмүр бою көлдө жашаса да, бир да жолу көлгө түшкөн эмес экен. Касиетимден кагылайын ысык көлүм. Мына дагы келип, сени менен жүздөшүп отурам, деп колуна суудан кочуштап сузуп алып, бети колун гана чайкап коюшчу эле. Таята, тайынем экөөңөр эмнеге көлгө түшпөйсүңөр деп сурасам. Балам, бул касиеттүү көлгө денеңди салып булгабай таза кармаш керек. Антпесе көл эне таарынып калат дечү. Ал эми азырчы? Жашы деле, карысы деле, соусу да, масы да, купальникчендери да, оронгондору да чалпылдап жүрүшөт. Туалетке баргандан эринип, бала чакасын көлгө эле заара кыла бер дегендер да кездешет. Акчаны пачкалап тапса да, кир суусун көлгө куюп салган, абийирсиз санаторий курорттору бар адамдар да бар. Ушундай керемет жер биздин мекенибиз болуп калганын карасаң. Кумдан башка эч нерсеси жок жерди кыргыздар жердеп калса, мекендин баркын билет беле? Деги эле жалаң философиялык ойлор мээме кирет да, бул дагы көлдүн касиети окшойт. Кичине көнүгүүлөрдү жасап, жаткан жайыбызды көздөй жөнөдүм. Барсам баары уктап жатышыптыр. Уйкучулар, тургула! Кудайдын жиберген ырыскысынан куру калбагыла. Энелүүлөр 2 тойду, аталуулар 6 тойду. Тайынемден уккан сөзүмдү кайталап кыйын болуп койдум. Дагы эле турушпайт. Чөмүчкө көлдөн суу сузуп келип, суу сээп салдым эле секирип турушту. Кубалап барышып мени кармап алышты да, көлгө сүйрөп барып жыгышты эле баарыбыз суу болдук. Анан от жагып, чай кайнатып, эртең мененки тамакты иштеп. Түшкө чейин таштардан сүрөт көчүрмөй болдук. Түштөн кийин каалагандар көлгө түшөт. Ал эми мен саймалуу таштарга чыгып сүрөт көчүрөм. Рюкзагыма карандаш, блокнотторду, фотоаппарат, телефон, ичкенге суу, сникерс, печеньелерди салдым да, чычырканактын калың өскөн жериндеги таштардын сүрөттөрүн көчүрөм деп ойлодум. Тигил досторумдан алыстап, тикенекке тытылып калың бадалдардын арасына кирип кеттим. Улам бир чегилген жазууларга кызыгып, көчүрүп жаттым. Убакыт билинбей өтүп, саатты карасам түшкү 3-төн өтүп кетиптир. Тоо жактан шамал башталып, күн карарып, бузула баштады. Жаан жай электе палаткага жетейин деп акырын чоң таштан түшө баштадым. Күн аябай бузула баштады. Чычырканактардын арасынан эптеп, өтүп, жээкти көздөй жыла баштадым. Акырындап көлдүн үстүн булут басып, айлананы жөө туман каптай баштады. Арылап мен дагы баса бердим. Бир кезде туман ушунчалык калыңдап каптады. Кайсы жак чыгыш,
Каягы батыш экенине башым жетпей, каяка бараарымды ойлоно баштадым. Кап, ушундайда компас болсо жакшы болмок эле да. Ким билди ушундай аба ырайы өзгөрүп кетээрин деген ойлорду ойлоп чар тарабымды карай баштадым. Шамал кичине басылгансып калды. Тумандан эч нерсе көрбөсөм да, көлдүн толкунун шарпылдаганын угуп, ошол тарапка жыла баштадым. Акырындап караңгы түшкөндөй сезилип баштады. Тумандын коюлугу аппак кебезин арасына кирип алгандай элес калтырды. Сауле, Эрбол, Тимур, Тимур, Арузат! Тынбай кыйкыра бердим. Бирок кыйкырыгым өзүмдүн эле жаныман угулуп жатты. Бул коюу туман үндү да жутуп алат окшойт. Рюкзагымдан телефонумду алып чыктым. Бир да антеннанын сызыгы көрүнбөйт. Мен корко баштадым. Эмнеге жалгыз кеттим экен? Өзүмдү өзүм жемелеп жаттым. Саатты карасам адашып, тумандан чыга албай жүргөнүмө 2 сааттай болуптур. Бир азыраак отура турайын деп чечтим. Суудан оттап ойлоно отурдум. Мындай коюу туманды өмүрүмдө көрбөгөн экенмин. Бир жолу чүйгө конокко барганда көргөм. Кыбырап 1 саатта жетчү жерге 3 саатта жеткенбиз. Бирок ысык көлдө мынчалык туман басканын такыр көрбөптүрмүн. Же көлдүн жээгинен ушундай туман басабы? Аябай үшүп, чыйрыгып да кеттим. Толкунга жараша баса берейин. Көлдүн жээгине жетсем ошол жээктеп бассам табам го деп келе бердим. Бир маалда туман сейилдей баштады. Мен да чычырканактардын арасынан тытылган колумду канатып баса бердим. Акырындап коюу туман такыр азайды. Мына көл. Тигине алыстан чокуларын ак кар, көк муз баскан ала тоо. Ох, жаман катуу адаштым го. Жээкке жакын жердеги ташка көчүп бастым. Эки жагымды карасам көзүмө бир башкача көрүндү. Бул эмнеси? Ошол эле ысык көл. Ошол эле ала тоо. Ошол эле толкундар. Бирок бул толкундар такыр башкача экен. Бул толкундун көбүктөрү дагы аппак экен. Асмандагы булуттары да көлгө жакын самсаалап турушат. Бир саматта жүрөгүм шуу деди. Акырындап айланамдагы туман такыр тарады. Тегерегимди абайлап карасам, мен такыр башка жерде жүргөнсүйм. Айлананы караңгылык каптады. Мен такыр адашканымды сездим. Бир жерге эптеп отуруп уктайын да, эртең менен издейин деп бир чоң таштын коңуна бүрүшүп, рюкзагыма отура кеттим. Катуу уктап кеткен экенмин. Чаркылдаган ак чардактардын үнүнөн ойгонуп кеттим. Канча уктадым билбейм, таң атып калыптыр. Үшүгөнүмдөн калчылдап, титиреп эки жакты карадым. Чарпылдаган ак толкундары жээкке тээп, толкуп жаткан ысык көл. Алыста кыргыздын ак калпагын элестеткен ала тоо. Жээкке чыгып алып, көлдүн суусуна бетимди чайкап, өзүм кадимкидей серги түштүм. Жээк менен басып кете берип, өйдө көздөй кеткен жалгыз аяк жолду көрдүм. Телефонду алып чыксам, антенна дагы эле чыкпайт. Болду, ушул жол менен кете берейин. Кантип бир тирүү жан жолукпасын деп басып бараттым. Курсагым курулдап, ачка болгонумду сездим. Рюкзагымдан печенье алып жей баштадым. Акырындап бадалдардын арасынан чыктым. Ой тобо, бул жерде эмне болуп жатат? Баягы жылы көчмөндөр оюндарында жайлоодо ушундай боз үйлөр тигилип турду эле. Дагы бир майрам болуп жаткан окшойт деп ойлоп, жалаң боз үйлөрдөн турган айлыга кирип келдим. Айланамдын баарында кыргызча кийинген кыздар, жигиттер, деги эле баары кыргызча кийинген экен. Бул майрамды тарта турган телевидениенин кишилери да, машиналар да көрүнбөйт. Чоң кыз, бул жерде эмне болуп жатат? Мен кайсы жерге келип калдым? Мени таң кала караган, чачы майдалап өрүлгөн 14-15 жаштагы кыз бир азга карап турду да, ары жагындагы боз үйгө кирип кетти. Жооп берип койсо бир нерсе болобу? Жиним аябай келди. Бир маалда тигил кыз кайра чыгып, энем сизди кирсин дейт. Ушундай эле дейм да, үйүнө кирип ысык чай ичсем кандай сонун болот деп ойлонуп койдум. Боз үйдүн астанасын аттап кирип туруп калдым. Саламатсызбы? Боз үйдүн төрүндө балпайган байбиче отурган экен. Мен мынчалык чоң элечек көргөн эмесмин. Мойнунда, колунда жалаң күмүштөн жасалган жасалгалар. Ал мени карап унчукпай карап турду. Арыбаңыз эне. Менин биринчи айткан саламымды түшүнбөй калдыбы деп тайенемче учурашып койдум. Бар бол кызым. Жолуң болсун. Кайсыл жактан келе жатасың? Кайсыл уруунун
Кимдин кызы болосуң? Менин атым Айтурган, Эрмекова фамилиям. Ак Суу районунан элемин. Бул жакка досторум менен келип адашып кеттим, дедим. Сүйлөгөнүңө караганда кыргыз эле окшойсуң. Бирок түрүң башкача. Кээ бир сөздөрүң мага түшүнүксүз болуп турат. Келе кой, өт. Жолоочу келген үйгө ырыскы келет дечи эле, деп колу менен жанын көрсөттү. Мен үшүгөн бутумдан кроссовкамды чечип, акырын дасторкондун четине отуруп калдым. Кызым, колуна суу куй. Жанагы кыз сапсары жезден жасалган кумган менен жез илегенге колума суу куйду. Колумду жууп, берген кол арчы менен колумду аарчып отуруп калдым. Кызым, жеңеңдерди чакыр, келип дасторконун даярдап, конокко тамак ашын берсин. Айтурган кызым, атаңдын аты Эрмек дедиңби? Ооба. Кыргызда кыз бала чачын жайып жүрбөйт. Күйөөсү өлгөн аял чачын жазып ыйлап жоктоп, андан кийин бир өрүм менен жүрөт. Бу сен чачыңды эмне жайып алгансың? Мен өзүмдү жаман сезип чачымды өрө, чөнтөгүмдөн чач байлагычымды ала коюп дагы отуруп калдым. Кийген кийимдериң да башкача. Сендей кийинген адамдарды көргөн эмес экенмин. Билбейм чоң эне. Кечинде коюу туман каптаган. Ошондон адашып, түнү бир таштын түбүндө уктадым. Ойгонуп алып келе берип, ушул айылга туш болдум. Боз үйдүн эшиги ачылып, эки элечекчен келин кирип келди. Бирок булардын элечеги жукараак оролгон экен. Ак боз матадан тигилген көйнөк, саймалуу чыптама, этегине суусар тигилген белдемчи. Колдору, моюндары бүт күмүштөн жасалган зер буюмдар. Басканда чолпу менен чач учтуктары шыңгырайт. Кирип келип, экөө тең чоң энеге жүгүнүп салам беришти. Өмүрүңөр узун болуп, алганыңар менен тең арып, тең карыгыла. Келип дасторконго сары май, курут, сүзмө, каймак, каймакка упталган талкан, боорусок, калама, нан, бышкан эт коюлду. Мага таң калыштуусу, идиштери жалаң жыгачтан жасалган экен. Экинчи келин сабаада турган кымызды бышып-бышып туруп, көкөр формасында идишке кымыз куюп келди. Жыгачтан жасалган чыныларга кымыз куюп, төрдө турган чоң энеге сунду. Андан кийин мага берилди. Курсагым ачып турган жаным кымызды жутуп жиберейин дегенде, чоң эне колун көтөрүп мени токтотуп койду. О, кудурети күчтүү көкө теңирим. Жан жаратылышты жараткан улуу жаратканым. Ушул бизге берип жаткан ырыскыңа ыраазыбыз. Ичсин деп таза сууну бердиң. Жесин деп мөмө жемиштериңди бердиң. Багып жүнүн кийим кылып, этин жеп, күч кубат алсын деп малдарды бердиң. Ыраазыбыз, ыраазыбыз, ыраазыбыз деп чоң эне эки колун бетине тийгизип бата тилеп койду. Баарын карап отуруп, мен да бата тилеп койдум. Келе кой эми, тамакка кара, кымыздан ич. Мени бул кандай сугалак немекен деп ойлобосун, канчалык ачка болсом да билгизбей акырын чайнап жеп жаттым. Эшиктен бир жигит ысык шорпону көтөрүп келди. Ал жигиттин кийими да биз майрамдарда гана кийчү кыргыз кийимдер экен. Алып келген ысык шорпону жакшы көрүп аябай ичтим. Артынан эт келди. Эттин даамы да бир өзгөчө даамдуу экен. Тиги жигит этти майда туурап, үстүнө бир пиязбы же согонбу айтор туурап чык кылып коюшту. Жыгач кашык менен беш бармакты жеп жатып ойлонуп койдум. Кызык, бул жакта камыр жасабаса керек. Эми кызым, кечинде уулдарым келет. Айылдын аксакалдарын, байбичелерин чогултуп, алардын кеңештерин угалы. Сен өзүң жөнүндө кененирээк айтып бер. Ал эми азыр менин келиним сага ылайыктуу кийимдерди берет. Ошону кийип ал. Ал дагы кийип турган кийимдерди кыз бала кийгени туура эмес болот. Жашың канчада? 20-га быйыл чыгам. Уулжан, Айтурганды алып барып, ылайыктап кийим кийгиз. Кыздын кулагында сөйкө салынып жүрүү керек. Калганын өзүң бил. Биз жанагы боз үйдөн чыгып, башка дагы бир жасалгалуу боз үйгө кирдик. Бул боз үй биринчи боз үйдөн кичирэк экен. Уулжан жеңе. Мен да жеңи деп алдым. Бурчта турган сандыгын ачып, мага кийим карай баштады. Атың ким? Айтурган. Мен Уулжанмын. Бул кийимдериңди чеч, сага ылайыктуу көйнөктөрдү карайын. Экөөбүз бирдей эле экенбиз. Менин кийимдерим сага чак болот. Кызыл түстөгү, жебекке окшогон кездемеден тигилген көйнөк алып чыкты. Кийип көрсөм тим эле, мага чактап тигилгендей экен. Моюну бүрүп тигилген, жеңи узун,
Бели ичке, этеги кош этек кылып тигилиптир. Капкара баркыттан тигилген узун чыптама да мага чак келди. Чыптаманын саймасы көздүн жоосун алат. Менин кызыкканымды байкаган Уулжан жеңе: "Мен 7 жашымдан баштап сайма саям, жактыбы? Сенчи?" деп калды. "Ооба, аябай. Бизде машиналар сайма саят." "Алар кимдер, кишилерби?" "Жок, алар темирден жасалган машиналар." Мен машинаны түшүндүрүп айта албай калдым. Эртең мененден бери оюма келип жаткан нерсе тастыктала баштады. Бир топко экөөбүз тең унчукпай калдык. Анан апакай коёндун терисине окшогон териден жасалган, төбөсүндө үкүсү бар тибетейди мага алып берди. "Кел эми, чачыңды өрүп салалы. Бир өрүм менен кыздар жүрбөйт, аны менен жесир аялдар жүрөт." "Эки өрсөк болобу?" "Жок, эки өрүм турмушка чыккан күндөн тартып келиндер өрөт." "А кыздарчы?" "Кыздар секелек кезинде 40 өрүм өрөбүз. Сеникин дагы майдалап өрүп коеюн." "Кызык, чачтын эле ушунча түрү барбы?" "Ошол чачтан билинет да, кызбы, келинби." Сандыгынан кооз кутуча алып чыкты. Андан күмүштөн жасалган кооз таштар чөгөрүлгөн шакек, билерик, сөйкө, бойтумар, ала тамак деген зер буюмдарды алып чыгып мага такты. Зер буюмдардын оордугунан кадимкидей кой коюп түзөлүп басып калдым. Бутума жумшак териден тигилген кызыл, бир карасаң өтүккө окшош маасы берди. Тыбыттан токулган жүн пайпак менен кийип алып, бутум чымчыктын уясына киргендей болуп жылып эле калдым. Эми кечки чогулушта мен жөнүндө эмне деген чечимге келет болду экен деп ойлонуп отурдум. Мен каяка келип калдым? Мен чарчаганымды эми сездим. Көзүм илинип кетиптир. Түшүмдө досторум издеп жүрүшүптүр. Аларды көрүп кыйкырсам, кыйкырыгым угулбайт. Басайын десем, бутум шилтенбейт. Ошентип кыйналып жатып, бирөө ийнимден түрткүрөп жатканынан ойгонуп кеттим. "Тур, бетиңди жуу. Күн батып баратканда уктабаш керек. Мындайда оору адам менен өлүк гана жатат." Уулжан жеңе мени ойготуп жатып: "Азыр сени кан ордого алып барам. Силерди кандай билбейм. Кан ордого киргенде башыңды ийип, улуу кишилер сүйлөгөнчө күтүп тур." Эшикке чыгып, айылдын ортосун көздөй бастык. Билинбеген менен боз үйлөр көп экен. Басып отуруп айылдын баш жагында турган чоң боз үйдү көздөй жөнөдүк. Айылдын баш жагындагы дөңсөөнүн үстүнө тигилген боз үй оң канаттан да чоң экен. Аябай жасалгаланган боз үйдүн кире беришинде темирден жасалган соот, кайыштан жасалган кийим кийинген 2 кыргыз жоокер турушат. Бойлору бийик, далысы кулачтай болгон сүрдүү жоокерлер экен. Эшикти ачып мени киргизген Уулжан жеңе артка кетти. Боз үйдүн астанасын аттап кирип эле башымды ийип, ылдый караган боюнча туруп калдым. "Арыбаңыздар." "Бар бол, кызым. Өйдө тура кой." Өйдө карасам, боз үйдүн ичинде кыдырекей тизилген адамдар отурушат. Маңдайымда жыгачтан кооздолуп, кыргызча оюлар түшүрүлгөн, жаңы ийленген тери менен капталган так турат. Анда узун бойлуу, алп денелүү кара мурут, кара сакалчан, бүркүт кабак, сүрдүү адам отурган экен. Башында ак кийизден жасалган, бийик ак калпакчан, үстүндө майда темирден согулган кылыч өтпөс зоот кийимчен экен. Ийнине агыл бирсин терисинен жасалган ичикти желбегей жамынган баатыр адам бул жердин каны же башчысы экенин сездим. Баатырдын оң кол жагында ак сакалдуу карылар, зоот кийимчен адамдар отурушат. Сол тарабында элечектери казандай болгон байбичелер улуулата отурушат. Баатырдын артында чоң буканын териси ашталып, аны биз тамга таккан килемдей кылып тартылыптыр. Ал териде уруунун айтамгасы сайылып жазылган экен. Эки жагында кынында кылычы, колунда түбөк найзалары бар 2 каруу турат. Мен өзүмдү кино тартып жаткан жерге кирип кетип, роль аткарып жаткандай сезип кеттим. Кызым, өзүң жөнүндө кененирээк айтып берчи." Баатырдын оң кол жагында отурган, өңүнөн нуру чачырап турган, кашы, муруту, сакалы аппак аксакал сүйлөп калды. Мен мукактанып, сүрдөп жатып араң жооп бере баштадым. "Атым Айтурган. Атамдын аты Эрмек. Мен кыргыздын кызымын. Көлдүн жээгиндеги таштардагы сүрөттөрдү көчүрөм деп досторум менен келгенмин. Катуу жан жаап, калың туман басып мен адашып калдым. Эртең менен туруп досторумду издеп таппай ушул жерге туш болдум.
Эптеп сүйлөп бүтүп туруп калдым. Урууң ким? Уругуң ким? Журт башчыңдын аты ким? Жанагы баатырдын күркүрөгөн үнү угулганда селт этип кеттим. Билбейм. Бирок кыргызмын. Ичимден эмнеге буга чейин чоң атамдан сурап албаганыма жиним келди. Кана, кандай кылабыз? Кимдин кандай ою бар? Аксакал сөзүн улады. Азырынча биз менен жашай берсин. Балким урук туугандары табылат. Жанагы жазуулары бар таштар турган жерде жылына бир жолу катуу жаан жаап, чагылган түшүп, туман басып турат. Ал ай тутулган күндүн эртеси болот. Ошол күнү ал жерге барып көрсүн деп мен киргенден баштап, менден көзүн албай тиктеп отурган орто бойлуу, көзү көк киши айтты. Туура айтасың, жамгырчы. Сен жылдыз санак, ай санак менен жүргөн адамсың. Ай тутула турган кезде так санап бер. Ал күндү да байкайлы. Бул кыз балким бизге жараткандын жиберген сыноосу болуп жүрбөсүн. Аксакал башка баарына кайрылды. Болуптур. Кызыбыз айылда Жоломандын үйүндө. Келинчеги Уулжан менен тура берсин. Эми өзүбүздүн жумуштарыбызды сүйлөшөлү деп баатыр сөздү башкага бурду. Душмандарыбыз тынчтык бербей, 3 жыл мурунку чапкындан эми араң оңолуп турган кезибиз. Жоокерлерибиздин даярдыктарын күчөтүү керек. Коңшубузду кайтарганга айылдагы жаш балдарды, кыз келиндерди да жаатып, кылыч чабууга үйрөтүш керек. Алар чаап келген душманга каршылык көрсөткөндү билиши керек. Биздин Жоломан баштаган жигиттер туткунга түшүп кеткендердин артында сары изине чөп салып байкатпай кайтарып жатышат. Кечээ кабарчы келди. Алар ат жабымдай жолдо. Кербендер өтчү кербен сарайда камалып турушат деди. Менин неберем Айсулууну көрүп өлсөм арманым жок эле. Быйыл 13кө чыкты. Түнү түшүмдөн. Күндүз оюмдан кетпейт. Кечээ мени биринчи кабыл алган чоң эне көзүнүн жашына арчыды. Анда энелерибизди узатып коюп, калганын өзүбүзчө кеңешели, деп бизди сыртка чыгарып коюшту. Мен баягы чоң эненин артынан ээрчип келе бердим. Чоң эне Айсулууну куткарышабы? Буйруса кызым, буйруса. Душмандар деген кимдер? Кызым. Алар жанагы жылан, бака жеген калмактар. Жанагы баатыр киши ким? Ал балам биздин Адыл баатыр. Сакал муруттуу ак чоң атачы. Ал Адыл баатырдын кеңешчиси Жаңбай болот. Жүр эми кызым, үйдөн тамак ичип алып, Уулжан женеңдин жанына жат. Жоломан менин уулум. Туткунга түшкөн Айсулуу, ошол Жоломан менен Уулжандын кызы. Сен жата турган боз үй ошол Айсулуунун үйү. Чоң эненин көзүнөн жашы куюлуп кетти. Чоң эне айтып жатканын угуп, бая күнү көргөн түшүм эсиме түштү. Ал түштө бир жаш кыз мени кол булгалап чакырып жаткан. Балким ошол түш мени бул жака алып келди экен. Кечки тамакты ичип бүтүп, Уулжан жеңе экөөбүз үйдү көздөй жөнөдүк. Жакшы уктаңыз, чоң эне. Жакшы жаткыла. Уулжан жеңе, чоң эненин аты ким? Наалбү. Мага Наалбү чоң эне кызыңыз Айсулуу жөнүндө айтып берди. Уулжан жеңе ыйлап жиберди. Жарыгым-ай, жалгызым-ай, кантип гана жүрдү экен. Андан бери 3 жылга жакындап калды. Канча аракет кылсак да, куткарып алуу колубуздан келбей турат. Ошондон бери атасы кызынын сары изине чөп салып, куткаруунун амалын издеп жатат. Буйруса аман эсен үйүңүзгө келет. Мага ишенип коюңуз. Айтканың келсин, деген Уулжан көзүнүн жашын сүртө жылмайып койду. Мен ары толгонуп, бери толгонуп уктай албай көпкө жаттым. Демек көлдүн жээгиндеги таштардын арасында башка дүйнөгө өтүп кетүүчү портал бар экен да. Бекеринен ал жерде жанагы саймалуу таштар жатпаса керек. Мен ал порталдан башка бир заманга өтүп кеттим. Ошондо кайсы убакта, кайсы кылымда жашап жатам? Кайра өзүмдүн заманыма өтүп кете аламбы? Ата-энем, туугандарым, досторум мени эмне деп ойлоп жатты экен? Апам байкуш кантты экен? Мен мындай нерсени бир гана кинодон көрчү элем. Бир замандан экинчи заманга секирип жасаганга бир нерсе себеп болуу керек. Ал эмне сыр? Болду болбоду сыр Айсулууда жатат.
Биринчи эле күнү көлдүн жээгинде уктаганда түшүмдө бир кыз кол булгулап чакырып жаткан. Ар кайсыны ойлонуп жатып көзүм илинип, катуу уйкуга кеттим. Таң атып, мен эрте ойгондум. Туруп сыртка чыктым. Айлана таптаза. Түндө жааган жамгырдан кийинки аба өзүнчө эле керемет. Баса, бул заманда абаны булгаган эч нерсе жок экен да. Өзүмдүн оюма өзүм жылмайып алдым. Айыл эли өзүлөрүнүн күндүк турмушу менен алек. Мына, бул жерде бир келин сокууга данды салып алып, сок билек менен жанчып жатат. Андан арыраак жерде дагы бирөө жаркылчакты ызылдата талкын тартып жатат. Мен андан ары айылды аралап жөнөдүм. Мына, жүн сабап жаткан келиндер. Бул жерде өрмө көрүп, чий согуп, аркан эшип, тигил жагында казанда эндик кайнап, ага жүн салып боеп жатышат. Арыраак жакта устакана жайгашыптыр. Эки уста жигит дөшүгө темирди коюп алып барскан менен от чыгара чаап жатышат. Тарс-тарс, учкундар чачырап, эки жакка оттун учкундары жалтылдап түшүп жатты. Дегеле, бул заманда бош жаткан, эмгек кылбаган адам жок экен да. Эч кандай машина, эч кандай үй жумуштарын жеңилдетүү үчүн колдонулган техникалар да жок. Биздин заман жалкоолордун заманы окшойт деген ойдо калдым. Түшкү тамакка отурдук. Мен дагы жардамдашып дасторкон даярдашып жүрдүм. Бир маалда аттын дүртү, анан катуу чуркап келген бир адамдын дагышы угулду. Боз үйдүн эшигин ачып, үстү башын чаң баскан бир жигит кирип келди. Наалбене, Жоломан уулуңуздан кабар алып келдим. Аксакалдар кеңешине, Адыл Баатырга кабар айтышым керек. Балам, деги кабарың жакшы элеби? Жок эне, 3 күндөн кийин биздин туткундарды. Анын ичинен Айсулууну 13кө чыкты. Балакатка жетти деп калмак ханына белекке беришет экен. Окуй, каран түн түшкөн тура. Эми кантебиз, Кудайым-ай? Кейбей туруңуз эне, бир айласын табарбыз. Ал жердин кара жумушун жасаган биздин кишилер бар. Азыр Баатырга кабар айтайын. Наалбене чапанын жамына, келген жигиттин артынан кан ордого жөнөдү. Жүрү кызым, мени менен барып кел. Мен да үстүмдөн шырылган чапанды кие коюп, артынан чуркаган бойдон жөнөдүм. Барсак, бир топ адам чогулуп калыптыр. Келиңиз Наалбене, өтүңүз. Биз экөөбүз босогодон ары өтүп, боз үйдүн эпчи жагындагы көлдөлөнгө отура кеттик. Бүгүн кечке чыксак, эртең таңы жетип калабыз. Кербен сарайдан Айсулууну эптеп чыгарсак, жоокерлер менен бир жактан биз күтүп турабыз. Артынан куугун түшөт. Бир атчан араң өтчү коктоодон күтүп алабыз да, ошол жерден мергендер жаа менен атышат. Ал жерден кутулуп чыкканын биз күтүп алабыз. Кана туугандар, кантип аябай кайтарылган кербен сарайдан Айсулууну алып чыгабыз? Ошол жерден мен акырын үн каттым. Мүмкүн болсо, мен да кошо барсам болобу? Бардыгы бурулуп, мени карап калышты. Мен кербен сарайдан Айсулууну алып чыгам. Кызым, сен кантип алып чыгасың? Ал жерде кароол катуу кайтарат. Анын үстүнө биз ат менен түнү бою чаап жүрөбүз. Балким салгылашып да калабыз. Сенин өмүрүң коркунучта болушу мүмкүн. Адыл Баатыр бурулуп, мени карап сүйлөдү. Атка мингенди жакшы билем. Чоң атам айылда жашайт. Ошол жактан үйрөнгөм. Мектепте чуркаганга, ойногонго, анан мушташканга катышкам. Мен эркек балдардай болуп чоңойгом. Баары мени таң калуу менен карап калышты. Биздин замандын кыздары эркек балдардан айырмасы жок болуп чоңоюшат. Ошондуктан сиздер мен үчүн кабатыр болбоңуздар. Кербен сарайга деле кызды оңой киргизишет да, туурабы? Мен да оюмду бербей. Бир чети бул айтурган кызым туура айтат. Ичине кириш кыйын. Тиги алтынга маалымат саткан калмак аял айнып кетпейт деп ким кепилдик берет? Адыл Баатыр кайра сөзгө кошулду. Анда чечтик. Айтурган кызыбыз биз менен барат. Жолго даярдангыла. Кеч менен чыгып кетебиз. Үйгө келип, Наалбы эне Уулжан жеңеге жолго кийгенге ылайыктуу кийимдерди табышымды өтүндү. Чоң эне, мен өзүмө ылайыктап тандап алайын. Мейли кызым, сен да менин неберем болуп калдың, садага кетейин. Өзүңдү сакта. Айсулууну куткарып чыксаң экен. Жаратканым жар болсун силерге. Мен ичимден өзүмдүн жынсымды, бутума чуркаганга жеңилдеп кроссовкини тандадым. Рюкзактагы телефонду күйгүзүп көрөйүн десем, эбак өчүптүр. Үстүмө жүндөн токулган жылуу кийим кийдим.
Өңү боз көйнөк, эски чыптама менен боз кийизден жасалган эски чапан. Башыма өңөчкөн тебетей кийип алдым. Убакыт келип, биз кеткенге даярданып сыртка чыктык. Мага мингенге карагер жоргону даярдап коюшуптур. Ак жолуңар ачылсын балдарым. Аман барып, эсен келгиле, деп баары бата беришти. Мен бутумду үзөңгө сала коюп, секирип атка миндим. Мени сын көз менен карап тургандар, кээ бири таң калып, кээ бири ыраазы болуп жылмайып коюшту. Артымды карасам, Уулжан жеңе менен Наалбы эне көздөрүнүн жашы коюлуп, кол булгалап турушуптур. Ошентип жолго чыктык. Баягы биз көнгөн асфальт жолдон дайын жок. Бүт эле талаа менен кетип бараттык. Күнү түнү жүрүп отуруп, баягы Капчыгайга жетип жатып калдык. Андан ары эки жоокер мени Кербен сарайды көздөй жөө алып жөнөштү. Бир топ жүргөндөн кийин алыстан Кербен сарай көрүндү. Тегерегинде тигилген чатырлар көрүнүп турат. Айланасында кишилер, аттар жүрөт. Тигине, ушул жерде биздин туткундарды кармап турушат. Тиги калың бакка чейин чогуу барабыз. Андан ары сен өзүң барып, тиги чатырлар тигилген айылга акырын аралашып кетесиң. Чыгыш жагындагы эң кедей кара чатырга барып, Жете деген аялды сура. Ал биздин тилди билет. Могу тай-туяк күмүштү акырын эч кимге көрсөтпөй бересиң. Андан ары жагын тиг аял түшүндүрүп берет. Бүгүн түнү менен качырып чыгышың керек. Анда сага ак жол. Мени узатып жиберишип, экөө бактын арасында калып калышты. Мен топурактан алып бетиме, чачыма бир аз сүртүп, эски кийимдеримди кийип алып, калмак аялдын чатырын издеп жөнөдүм. Чатырларды карап баратып, астымдан чыккан эки найзачаң калмак жоокерин сүзүп токтодум. Кебетемди бузуп, ыржыйып, тебетейди баса кийип жинди кыздын ролун аткарып, бутумду сүйрөп басып калдым. Мени карап, мээң жокпу деген ишаратты сөмөй менен кылып, мени жийиркене карап өз тилинде кажылдашып өтүп кетишти. Накта балиеден кутулдум окшойт. Бир заматта жиндинин кейпин ойлоп таба калганым тапкычтыгыма күлкүм келип, андан ары жөнөдүм. Буйруса, өз заманыма өтүп кетсем, артист болууга аракет кылсам болот окшойт деп ойлоп койдум. Бир кезде 40 жамаачы жамалган кара алачыктын жанына келип токтодум. Анын оозунан мени бою өтө кыска, көзү бүтүк бир аял карап туруптур. Мен кечке карап калсам, сөмөйү менен бери кел деген ишаратты кылды. Мен алачыкка киргенде, колу менен жаңсап бир нерсени көрсөттү. Мен тай-туякты алып чыктым. Менин атым Жете, сеникичи, Айтурган. Жакшы кийинипсиң, элдин көзүнө көп урунбайсың. Сага менден эмне жардам керек? Айсулуу кайсы жерде? Кербен сарайдын мунарасы бар. Ошонун ичинде. Ага эч кимди киргизбейт. Мен гана 4 мал тамак алып барып берем. Эгерде бүгүн алып чыгып кетпесе, эртең мененки арабага даярдап жатышат. Ханга белек болуп кетет эртең. Түшүндүм. Мага аркан керек. Бутума сенин өтүгүң керек. Ал ар жактан узун аркан таап келди. Ал арканды белиме билгизбей ороттурдум. Анын сыртынан жаман көйнөктү, чыптаманы, анын сыртынан Жетенин калмак чапанын, бутума учу сырты караган маасысын, башыма анын баш кийимин кийдим. Жүрү, азыр Кербен сарайдагы ашканадан ага даярдалган тамакты алып, тепкич менен жогору чыгасың. Эки кароолчу эшикти ачып сени киргизип жиберет. Сен кызга тамак берип, бети колун жуудуруп, кийимин кийгизип, бөлмөнүн ичин шыпырып жыйнаштырып жүргөн кызматчысысың. Ошондуктан кирип чыга берсең болот. Мага бир эски көйнөк да керек. Ал алып чыккан көйнөктү дагы өзүмдүн көйнөгүмдүн үстүнөн кийдим. Биз Жете экөөбүз ээрчишип Кербен сарайдын дарбазасынан кирдик. Эшигин кароолчулар тосуп турушат. Короосунда кылычташып, аскердик даярдык кылып жаткан калмак жоокерлерин толтур экен. Ары жагында колго түшкөн биздин туткундар окшойт. Аттардын богун чыгарып, короо тазалап жүрүшөт. Арыраак жагында туткун аялдар кир жууп жатышат. Ортодо устун кагылып, анда бир туткун аркан менен таңылып турат. Аябай катуу сабалгандыктан оозу кеберсип жарылган. Камчынын изинен калган тактар канталап жара болуп турат. Аны көргөндөн кийин эсиме келе түштүм. Айтурган, бул сага түш эмес, оюн эмес, акыл эсиңди иштет. Антпесең башың кетет деп өзүмдү өзүм тарбиялап койдум. Жете мени ашканага киргизди да чоң казандын жанында турган аялга мени көргөзүп,
өз тилинде бир нерселерди айтты. Алар тамак, суу, нан, жемиштерден салган чабыраны колума карматышты. Мен акырын көтөрүп алып мунараны көздөй жөнөдүм. Мунаранын кире беришиндеги 2 кароолчу эшикти ачып мени киргизип жиберди. Тепкичтер менен көтөрүлүп отуруп, 4-чү кабаттын эшигин кайтарып турган 2 кароолго кезиктим. Алар менин колумдагы тамак аш салынган чабыраны көрүп, кулпуланып турган эшикти ачып мени киргизип жиберишти. Бөлмөнүн ичи кичине, төр жагында такта турат. Үстүнө килем, төшөк салынган жазыктар да жатат. Оң жагында тегерек терезе турат. Колумдагы тамак ашты тактанын четине койдум. "Жете, сенсиңби?" деген үн капталымдан чыкты. Шарт бурулуп карасам, көзү карагаттай, оозу кызыл чээдей кыпкызыл, кашы чабалекейдин канатындай болгон ак жуумал сулуу кыз турган экен. Такыр күн көрбөгөнгө кыз мага куп-куу кагаздай аппак көрүндү. "Айсулуу." "Ооба, сиз кимсиз?" "Менин атым Айтурган." Мен үстүмдөн калмак чапан менен баш кийимди чечтим. "Мен сизди билем. Сиз менин түшүмдө жүрөсүз. Мени сактайм деп, экөөбүз таштан ташка секирип суудагабыз. Сени да мен түшүмдө көргөм. Мына эми мен түшүмдө эмес, жаныңда турам. Сиз мени куткарасыз, туурабы? Мени жакшылап ук, Айсулуу. Сен экөөбүз бир кишидей ойлонуп, сен мен айткан нерселерди аткарсаң, мына ошондон кийин гана аман калабыз, уктуңбу?" "Ооба, уктум. Бүгүн кача албасам, эртең мени ханга белекке беришет." Кыз ыйлап жиберди. "Ыйлаба. Ханың белеги жок калат. Анда азыр мен бул көйнөктү сага берем. Мен кандай кийинип келсем, сен да ошондой кийинесиң. Бетиңе могул кирпич, топурактардан шыба. Андан кийин бошогон чабыраны көтөрүп эшикке чыгасың. Басканда эркек сыяктуу бас. Мына момундай." Мен талтаңдап басып койдум эле, Айсулуу көзүнөн жаш чыкканча күлдү. "Шашпа. Бул жерден кутулабыз. Анан үйгө баргандан кийин бооруңду эзгенче күлдүрөм." Анан Кербен сарайдын дарбазасынан чыгып, сол жактан 40 жамаачы жамалган кара алачыкты табасың. Ошол жерде жашынып турасың. Мен түн киргенде келем. Калганын өзүм айтам. Айсулуунун ичкилигин байкатпай, 4-5 көйнөктү катарлап кийгизип, үстүнөн жетенин эски көйнөгүн кийгиздим. Белимдеги арканды чечип алып, аркы бурчта турган сандыкка катып койдум. Айсулуунун бетине казандын көөсүнөн, жердеги топурактан алып шыбап, өңүн билгизбей башына калмак баш кийим, үстүнө чапанын кийгиздим. Жана мен кандай болсом, ошондон эч айырмасы жок болуп окшоп калды. "Эми коркпой түз бас. Азыр эшикти такылдатып ачтырабыз. Сен чабыраны алып чыгасың. Болду. Калганы өзүңдүн колуңда. Ак жол. Баштадык." Эшикти тарсылдатып койдук эле, сыртынан шартылдатып кулпуну ачкан угулду. Мен Айсулуунун кооз көйнөгүн кийип ары карап туруп калдым. Эшик ачылып, кароолчу ары карап турган мени карап коюп, Айсулууну эшикке чыгарды. Кайра эшик жабылып, шартылдап кулпу салынды. Мен болсо жанагы тактага жатып алып, 2 колума башымды коюп алып, өйдө жакты карап ойлонуп жаттым. Эми мен качып чыгышым керек. Айсулууну качырдым. Кача албай калсам эмне болот? Кой, жаман ойлорду жыйыштырайын да аракет кылайын. Урушта туруш жок дечү эле. Кана, кайсы Голливуддун киносунда ушундай жерден качып чыкты эле. Кинолорду көз алдымдан өткөрүп баштадым. Апа, мына кинонун да пайдасы тиет экен. Өзүмчө жылмайып апама сүйлөп жаткансып күлүп койдум. Терезеден ылдый жакты карасам, 4 этаж үйдөй бийиктик экен. Кана, арканым жетеби? Жок, жетпей калат экен. Жер төшөк жууркандарды байлаштыра баштадым. Жетпеген жерге Айсулуунун чыптама көйнөктөрүнөн да коштум. Эми жетет деп чечтим. Кана, бул сандыкта эмне бар? Ак шурудан жасалган, тегереги күмүш чегерилген билерик бар экен. Мына, ушунусун кымбат баалуу окшойт. Ала барып Айсулууга берейин деп, джинсымдын чөнтөгүнө салып койдум. Болду. Качууга баары даяр. Эми Айсулууга алып келген тамактан жеп, караңгы түндү күтүшүм керек. Ар кайсыны ойлонуп жатып кеч кирди. Кербен сарайды тегерете, ар кайсы жерге от жагылды. Оттун тегерегинде жоокерлер отурушат. Мен дагы бир азга күтө турууну чечтим. Мына, эми кыймылдасам болот. Акырын терезеден арканды түшүрө баштадым. Чапан көйнөктөрдүн куралган жагын жыгач тактанын бутуна бекем байладым.
Үстүмдө кийген чапан, көйнөк мага тоскоолдук жаратканынан бири-бирине байлап туруп ылдый жакты көздөй ыргыттым. Баары тынч. Мени байкачу киши деле көрүнбөйт. Акырын басып эшиктин ары жагындагы күзөтчүлөрдү тыңшадым. Өз тилинде бир нерселерди сүйлөшүп күлүп жатышат. Эми өзүм түшсөм болот. Акырын арканга бутумду уруп алып, жылмышып түшө баштадым. Билинбеген менен бир топ эле бийик экен. Акырын ылдыйлап баштадым. Мына дагы ылдыйлап баратам. Эй! Бирөөнүн үнү болду. Жүрөгүм оозума тыгылып, өлдүм, кармалдым деп ойлоп кеттим. Жок, бул мага айтылбаптыр. Бир күзөтчү сарайдын аркы башына чуркап кетти. Кудай сактады. Кайра ылдый жылмышып түшө баштадым. Колума аркан өтүп кетти. Мына, бутум да жетти. Акырын секирип түшүп жата калдым. Ары жактан дөмпөйүп жаткан түйүнчөктү таап, көйнөк чапанымды кийдим. Караңгы жерлерге жашынып отуруп, дарбазадан акырын жерди карап, бутумду сүйрөп басып чыгып кеттим. Акырын басып жетенин алачыгына жетип, бир топко тыңшап турсам, баары тынч. Алачыктын эшигин ачайын десем, жете чыга калды. Амансыңбы, кыйын кыз экенсиң, киреми? Алачыкта Айсулуу, анын жанында бир киши отурган экен. Мен сага ыраазымын, кызым. Менин атым Жоломан. Мен сизди билем. Сиз Айсулуунун атасысыз. Ооба. Мага Айсулуу баарын айтып берди. Эми мени угуп тургула, кыздарым. Биздин туткундардын баары качканга дайын. Бул даярдыкты көптөн бери камдап келе жатканбыз. Бир гана Айсулууну кандай алып чыгаарыбызды билбей жатканда Кудай сени айдап келди. Эми Айсулуу сен анан мен болуп астыга жөнөйбүз. Артыбыздан Жете менен калган туткундар келишет. Жете, сен биз менен кетесиңби? Мен калсам, мени өлтүрүп салышат. Ашпозчу аял менин ордума башка кызды киргизип жибергенимди айтып коет, деди. Анда жакшы болот. Биз менен кетесиз. Кабагы салыңкы аялдын көңүлүн көтөрүп койдум. Айсулуунун көздөрү чачырап, көңүлү көтөрүңкү, маанайы жарык. Айсулуу, анда кийинелик, эрте чыга берели. Мен Жете берген өтүктү чечип, өзүмдүн кроссовкамды кийдим. Айсулуу мындай бут кийимди көрбөгөнгө таң калып карап койду. Үстүмдөгү көйнөктү бутка чалынбасын деп чечип, сыртымдан чапанымды кийип, белимди жоолук менен байлап алдым. Айсулуунун көйнөгүн чечтирип шым кийгиздим. Үстүнө чапан кийгизип, анын да белин буудуруп, чачын төбөсүнө түйүп тебетейди баса кийгиздим. Экөөбүз даяр болдук дагы сыртты көздөй жөнөдүк. Көзгө сайса көрүнгүс караңгыда үчөөбүз акырын кетип бараттык. Улам жерде жаткан бутактарга чалынып, эптеп баягы калың бактарга жеттик. Жоломан ага үкүнүн үнүндөй үн чыгарды эле, ары жактан дагы ушундай үн чыкты дагы караңгылыктан эки киши чыкты. Биз чыктык. Артыбыздан калган туткундар келишет. Мен аларды тосуп алам. Силер эки кызды алып, Капчыгайды көздөй жөнөгүлө. Таң агарып атканча биз баарыбыз Капчыгайдан өтүп кетишибиз керек. Силер дарыянын жээги менен кеткиле. Ошондо адашпай жетесиңер. Бүгүн дагы ай көрүнбөй караңгы болуп калганын карасаң. Айсулуу кызым, алдыга кеткиле. Буйруса биз дагы артыңдан жетип барабыз. Айтурган, сен да менин кызым болуп калдың. Абайлап баскыла. Сага кызымды тапшырдым. Сени жаратканга тапшырдым. Биз төртөөбүз акырын басып, тоо тарапты көздөй жөнөдүк. Ал эми Жоломан ага артка кетти. Биз шуулдап аккан дарыяга жеттик. Эми дарыяны бойлоп, өйдө көздөй жыла баштадык. Караңгы түндө дарыяда капкара болуп, аябай коркунучтуу, сүрдүү экен. Алыбыздын жетишинче тез басканга аракет кылып, биз дагы алдыга кете бердик. 3 жылдан бери сыртка чыгып көп баспаган Айсулуунун алы кете баштады. Мен колунан бекем кармап алып, алдыга жыла бердим. Астыбызга кеткен эки жоокер бир топ алыска кетип калды окшойт. Караңгыда экөөнүн карааны көрүнбөй калды. Бир маалда суу жээгиндеги суу жеген жарчаны Айсулуу туура эмес басып алды окшойт. Буту тайып сууга түшүп кетти. Айтурган! Колун бекем кармап келе жатканым жакшы болгон экен. Бекем кармап калдым. Аны тартып чыгам деп жатып, менин бутум турган жер дагы көчүп, экөөбүз тең сууга түшүп кеттик. Айсулуу, коркпо, азыр чыгабыз. Мен дарыянын жээгиндеги чөптөрдү тырмалап,
Бутактарга колум илинсе экен деп жаттым. Айсылуу коркконунан мени сууга басып үстүмө чыкканга аракет кыла баштады. Адам корккондо ушинтерин билгендиктен бурулуу узун чачынан кармап, бир аз чабак урганга аракет кылып жаттым. Колум бутактарга тийди. Бир колум менен бутакты, экинчи колум менен Айсылуунун чачынан тарттым. Жакындаганда колунан тарта баштадым. Экөөбүз тең суу жутуп, какап-чакап жатып таштарга кептелип калдык. Акырын Айсылууну тургузуп жээкке чыктык. Калчылдап үшүп чыйрыгып баштадык. Үстүбүздөгү кийимдерди чечип сыгып, кайра кийип алып жыла баштадык. Бир маалда астыбыздан баягы эки жигит чыга калышты. Каяка жоголуп кеттиңер? Жиним менен бир тийдим. Асты жакты чалгындап келели дегенбиз. Экөө тең күнөөлүү болуп мени карап калышты. Экөөбүз тең дарыяга кирип кетип араң чыктык. Бирөөңөр бизди карап баскыла да. Бул заманда кыздар жигиттерге үнүн көтөрүп сүйлөбөгөн үчүнбү? Иши кылса менин сүйлөгөн сөзүм булар үчүн таң калыштуу сезилди окшойт. Мен дагы экинчи мындай сүйлөбөйм деп өзүмө сөз бердим. Бул замандын кыздары кыздай назик, жароокер, жигиттери жигиттей камкор, сүрдүү. Ал эми биздин заманда баары чалды куйду. Эркеги кыздай болуп, кыздары эркектей болуп калганы булардын түшүнө да кирбеген болушу керек. Айсылуу алсырап калганга мен аны кучактап алып басып келе жаттык. Тиги жигиттер көтөрүп алсын десем, Айсылуу мени ушундай таң калуу менен карады эле унчукпай калдым. Бул заманда кыздарды чоочун жигиттер кучактамак тургай, колунан кармаганга даабаганы көрүнүп эле турат. Ох, кандай сонун заман, кандай кереметтүү кез. Мага бул жак күндөн күнгө аябай жага баштады. Бирок менин ордум баары бир өзүмдүн заманымда. Мына, Капчыгайга да жетип келдик. Жолдо келе жатып суу кийимдерибиз да кургап калды. Астыбыздан башка жоокерлер тосуп чыгышты. Буйрушса жеттик. Эми артта келе жаткандар аман эсен келип карышса экен. Бизге чапандарын чечип беришти. Аркы асканын боорунда кичинекей үңкүр бар экен. Ошонун ичине от жагып, казанга гүлазык жасап коюшкан экен. Гүлазык — бул кыргыздын тамагы. Бышырып кургатылып, майдаланган жылкынын эти, жыпар жыттуу сарымсак, согон, тоо пияздын бүрлөрү кошулган кургак азык. Сууну кайнатып бир уч салып жиберсе эле гүлазык даяр болот. Нукура жоокерлердин тамагы болгон экен. Чыйрыгып калганга Айсылуу экөөбүз түгөтө иштик. Кадимкидей маңдайыбыздан тер чыпылдап отуруп калдык. Артынан ысык жарма беришти. Курсагыбыз тоюп үшүбөй калдык. Экөөбүз кучакташып алып уктап кеткен экенбиз. Сырттагы добуштардан ойгонуп кеттик. Көрсө, Жоломан ага калган туткундар менен артыбыздан келишиптир. Жете да кирип келип экөөбүздү кучактап калды. Баары чогулушуп туткундан куткарылгандар өзүнүн тааныштары, туугандары менен кучакташып учурашып жатышты. Эми Айсылуу Айтурган жана жетени алып бир тоо алдыга кете бергиле деп Адыл Баатыр буйрук бере баштады. Мергенчилер бул Капчыгайдын үстүнөн жалгыз ат өтө турган жолдон өткөн душмандарды жаа менен атып тососуңар. Калганын биз найза кылыч менен тосуп алабыз. Адыл ага, мүмкүнчүлүк болсо мен бир нерсе айтайын дегем. Баары мени карап калышты. Бетим кызарып кетти. Бирок баары бир айтышым керек. Мен бир китептен окугам. Адыл ага, мен бир жерден уккам. Илгери ушундай Капчыгайдан душмандар өтпөгөндөй кылып, таш кулатып, жолду жаап салышыптыр деп. Балким сиздерге да пайдасы тиет. Эптеп, мукактанып жатып сөзүмдү аяктадым. Адыл Баатыр мени өзүнүн сүрдүү көздөрү менен карап турду да башын ийкеп койду. Кана баатырлар, силер кандай ойлойсуңар? Бири-бири менен сүйлөшө башташты. Эгерде мен башка замандан өтүп келбегенде, булар бир кыздын сөзүн укмакта эмес, анын үстүнө Келбен сарайдан Айсылууну бошотуп чыкканын мен үчүн упай алып турду. Ар ким өз пикирин билдирип жатышты. Акырында Адыл Баатыр сөз баштады. Баарыңардын оюңарды угуп, мен мындай пикирге келдим. Биз Капчыгайдын эң кууш жерин таап, жолду бүтөп ташташыбыз керек. Адыл Баатыр ар бирине өзүнчө тапшырмаларын берип, тездик менен Капчыгайдын эң кууш жерин табышты. Ошол жердин үстүндө аюу түспөлүндөгү чоң таш, жарымы аскага кирип, жарымы сыртка салаңдап турган экен. Баары чогуу ошол ташты найза, кылычтар менен чукуп чыгарганга аракет кыла башташты. Капчыгайдын аркы башындагы көзөттө турган кароочулардын бири чуркап келип, алыстан ат жандардын карааны көрүнгөнүн айтып, чуркап келди.
Таң атып, баары жарыктан көрүнө баштады. Тездик менен баягы чоң таштын үстү жагынан казып туруп, бир арчанын куураган жыгачын таап келишип, жыгачты тешикке салып туруп, үстүнөн 5-6 жигит басып, ташты ордунан козгой башташты. Душмандын аскерлери жакындап келе жатышты. Жаачылар жебелерин даярдап, атууга даярданып баштады. Менин сунушум ишке ашпачудай болуп, ичим жаман тызылдап, өзүм кошо бир кылыч менен казышып жардамдашып баштадым. Ылдый жакты карасам, жоонун башы бириндеп атчандар бастырып келе жатышат. О, Кудайым, жардам бере көр деп жалынып, дагы жоокерлер менен кошо каза бердим. Кыйын болуп, мен уккам деп коем, туура эмес уккан окшойм деп өзүмдү өзүм жемелеп жаттым. Атчандар жакындады. Чоң таштын түбүн токтотпой каза бердик. Душмандын аскерлери да бери карай жакындап калышты. О, Кудай! Бир маалда жоокерлер копшоп жаткан чоң таш омкорулган бойдон тоголонуп барып, душмандын аскерлерин ат-маты менен кошуп басып калды. Чаң тополоң түшүп, ал чоң таш менен кошо башкалары да омурулуп барып, бир тоонун чети жанагы аскерлерди тып-тыйпыл кылды. Бир топко жымжырттык орун алды. Баары унчукпай жылып түшүп, басып калган тоону карап туруп калышты. Ай турган кызым, сага ыраазыбыз. Жымжырттыкты Адыл Баатыр бузду. Сенин айтканың туура чыкты. Биз жоодон кутулдук. Эми жолго чыгалы. Калган сөздү айылдан сүйлөшөбүз. Мен өзүмдү жакшы сезгеним менен калчылдап титирегеним кетпей турду. Менин айтуум боюнча ушунча кишинин аттары менен жок болушу мени бир топко калчылдатып жатты. Акырындап мен өзүмө келип, булар душмандар, аларды жок кылбасаң, бизди жок кылмак деп өзүмдү өзүм алаксытып жаттым. Айсыл экөөбүзгө мингенге ат беришти. Баарыбыз ойлонуп жай бастырып бара жаттык. Тынбай жол жүрүп, кечке маал айылга жакындап калдык. Сол жагымда шарпылдап, көп-көк болуп жаткан ыссы көлдү карап, канчалаган замандар алмашса да, канчалаган элдер бири кетип, бири келсе да, бир калыпта турганын көрүп суктанып койдум. Карачы ыссы көлдү. Бүгүн өңү көпкөк экен деп Айсылууга кайрылдым. Ыссы көл эмес, ыйык көл. Адашып айтып алдың. Мен аны таң калып карап калдым. Ал күлүп калды. Бул ыйык көл. Барганда чоң энеңден сурайлы. Ал айтып берет. Бул көлдү булгаганга болбойт. Биз ага көл эне деп тирүү кишиге кайрылгандай эле кайрылабыз. Мени карап жылмайып алды. Мен болсо, эгерде биздин заманда көлдү кандай гана булгап, керек болсо маңкурттар ишине кирип, самынданып жуунуп жатканын көрсө, бул замандын баатырлары кылыч менен башын кыя чапмак экен деп ойлонуп койдум. Негизи заман жаман эмес. Биздин заманда жашап жаткан биз жаман экенибизге көзүм жетти. Кантип оңолобуз, кантип ата-бабаларыбыздан келе жаткан жерлерди сактап, кийинки муунга өткөрүп беребиз. Мына ушундай мыкты ата-бабаларыбыздан бизге окшогон майда, өз жерине чоочун жерге мамиле кылгандай, пас адамдар жаралып калганына таң калып келе бердим. Дайыма автобус, машина менен көлдө айланып жүргөн мага жолу жок, айылдары аз көлдү айланыш кызык сезилди. Бул жерде мындай айыл болот, ал эми бул жерде тигиндей айыл жайгашат деп карап келе бердим. Бир-эки жолу Айсулуу менен жетеге ошентип айткым келип барып, араң токтодум. Анда булар мени акылынан айныган жинди катары көрүшмөк. Менин күлкүм келип каткырып жибердим. Көзүмдөн жаш чыкканча күлүп, анан токтодум. Мени асты жакта кетип бара жаткан жоокерлер да, Айсулуу менен жете да таң кала карап калышты. Негизи бул заманда кыздардын каткырып күлгөнүндө өөн учурайт. Акырындап бастырып айылга кирип келдик. Айылдын кире беришиндеги эки күзөтчү айылга барып кабар айтып койгон окшойт. Айыл эли жолубузду утурлап тосуп чыгышты. Эң биринчи эле көзүмө Наалбы эне менен Уулжан жеңе көрүндү. Наалбы эне колун жекесине коюп алып, чагылган күндүн нурун тосуп, Айсулууну издеп жатты. Жанында Уулжан жеңе чыйпылыктап, атчандардын улам бирин карап жатты. Баарыбыз аябай чаң болгондуктан Айсулуу экөөбүз деле тиги жоокерлерден айырмаланган жокпуз. Энеке, чоң эне! Айсулуу аттан ыргып түшүп, Наалбы энени кучактап калды. Алдыңа кетейиним. Карааныңдан кагылайын, берекем. Кудайым берген белегим. Наалбы эне көзүнүн жашын тыя албай, небересин кучактап бети башынан өпкүлөп жатты. Улам көзүндөгү жашын аарчып, Уулжан жеңе кайненесинин учурашып бүтүүсүн күтүп, чыйпылыктап турду. Аңгыча Наалбы эне байкой коюп, Уулжанга кызын түрттү. Эне менен бала бакырышып кучакташып калышты.
Уулжан жеңенин ыйлаганын көргөн киши жанында тура албайт. Шордуу эне 3 жылдан бери кызын жоготуп түңүлүп калган неме бүгүн тирүү көргөнүнө ишенбей өпкүлөп ыйлай берди. Арыбаңыз эне. Жоломан энесин көздөй кадам таштады. Бар бол балам. Аман келгениң мен үчүн олжо. Кызымды аман эсен көзүмө көргөзгөнүңө да ыраазымын балам. Ал үчүн Айтурганга ыраазычылык айтуубуз керек. Биз чыгара албай айлабыз кетип турганда, жараткан Теңир бизге Айтурганды жибериптир. Айсулууну сактап сизге алып келди. Жаным тартуу, садаган кетейин. Өмүр бою ыраазычылык айтсам да аздык кылат, кызым. Наалбене, урматтуу туугандар, бул Айтурган кызыбыз жалгыз эле Айсулуун эмес, жоонун көп аскерин жок кылды. Ал бизге жоону токтотуу үчүн мыкты сунушун киргизди. Биз айтканындай кылып, жоонун бизге келе турган жолун тосуп салдык. Ыраазыбыз, ыраазычылык билдиребиз, өркүнүң өссүн, деген бата тилектер жаады. Эртеси Айсулуунун жана башка туткундардын аман эсен кайтып келишине айылда чоң төлөө өткөрүлдү. Жаратканга, ата-бабалардын арбактарына ыраазычылык билдирип бата кылып, мал союлуп, жер тулгалар казылып, казандар асылды. Балдар боорсок ташышып, келиндер казандагы кыпкызыл боорсоктон балдарга салып беришип, алар оозу күйгөнүнө кайыл болушуп жеп жатышат. Эркектер эреңиш, күрөш, оодарыш, тыйын эңмей, жан батмай, аркан тартмай оюндарын ойноп жатышат. Каны кызуу жаш жигиттер айгайлап кыйкыра көкбөр тартып жатышты. Аксакал аталар тогуз коргоол боюнча бири-бири менен таймашып бака-шака. Ал эми уйкайса да өзүн тың сезген карыялар, жаштар менен ордатып жатышты. Кыздар менен жаш уландар алты бакан орнотушуп, селкинчектин сазайын берип, ыр-күлкү жаңырат. Секелек кыздар болсо кийизден, чүпүрөктөн жасалган куурчактарына көйнөк тигип, жылкынын жал куйругунан чачы өрүп, куурчактарына тагып жатышты. Аркы тарабында 4 кыз отуруп алып топташ ойноп отурушат. Айтурган эже, энем сизди чакырып жатат. Карасам Айсулуу турган экен. Мен боз үйгө киргенде кичүү баласынын кызынын чачын өрүп баштаган жатышыптыр. Келе кой кызым, мына, чачы өрүү деген салт ушул болот. Отуруп көрүп ал. Бардык чоң элечек кийген байбичелер бата берип, тилегин айтып, кыздын чачын 40ка бөлүп өрө баштады. Ырыскылуу, майлуу сүттүү кыз бол дешип, сары майдан чачына сүйкөп, учуна ак кебезден байлап, аппак кебездей таза болсун деп ырымын кылып, бата берип, өрүп жатышты. Наалбене, канчага чейин ушундай 40 өрүм менен жүрөт? Балакатка жеткенче жүрөт кызым. Андан кийин 5 өрүмгө чейин өрүлгөн. Турмушка чыккандан кийин ал чачты 2ге бөлүп өрүшөт. Эгерде күйөөсү каза болуп калса, чачты 1 өрүм кылып өрүп аза күтүшөт. Ал эми кыздардын үкү топусун чечип, ак элечек орошот балам. Чоң эне, эмнеге силердин элечек башкача? Ал эми Уулжан жеңеники башкача. Биздин байбичелер кийген элечек каз элечек деп коет. Бул 52 кез болот. Бул элечек байбиченин уул кыздуу, небере, неберенин балдары чөйрөлүү болгонун билгизет. Элечектин кездемеси бала төрөлсө орой үчүн, согушта жарадар болсо таңуу үчүн керек. Өзү же абышкасы каза болсо кепин болуш үчүн. Ал эми тынчтык заманда башына кийген көрк болот деп энелерибиз жасаган да кызым. Элечек кийген аялдардын далысы, мойну түз болот. Ошондуктан кыргыздын аялдары кой коюп баралдай болуп басканы ошондон кызым. Экинчи элечек 32 кез болот. Аны уул кызы, анан неберелери бар экенин билдирет. Кийинки түрлөрү 22 кез, балдары гана бар келиндер кийишет. Ал эми 12 кез элечекти жаңы келген келинге кийгизишкен. Ошондуктан Уулжан жеңеңдики кичирээк болгону ошол. Чоң эне, белдемчини ким, эмнеге тагынат? Белдемчи келин тун баласын төрөгөндө бели жылуу, бекем болсун деп өз энеси же болбосо кайненеси кийгизет. Мен эжемдин тигүү секи тууралуу ойлонуп сурай баштадым. Чоң эне, чыптаманычы? Кичине кыздарга белинен келген чыптама кийгизет. Келин болуп баргандан кийин жан башын жапкан чыптама кийет. Кемпир болгондо тизеден келген чыптама кийишет. Баарынын өз орду бар экен да, Ооба балам.
Кыргызда бардык нерсенин орду бар. Байыркы ата бабаларыбыздан бизге келе жатат да. Тамак ичилип, эт жеп бүткөн кезде эшиктен жамгырчы ага кирип келди. Ал Налбы энени карап, мен Айтурган кызыбызга айтчы бир жаңылыгым бар деп калды. Айта бер, баарыбыз эле угабыз. Анда Налбы эне, жоламан, эртең күн тутулат. Айтурган келгенде ай тутулган эле. Мен жылдыздардын орун алмашуусун эсептеп жүрөм. Балким ай эле эмес күн тутулганы да таштардын касиетин ачабы деп ойлоп, ошону айтканы келдим. Мен сүйүнүп кеттим. Ата-энемди сагындым, бир туугандарымды, деги эле өзүмдүн заманымды сагындым. Айтурган кызым, сага чексиз ыраазыбыз. Ата-энең да сени издеп сарсанаа болуп жатышкандыр. Биз Айсулууну сактап калгандыгыңа ыраазыбыз. Жараткандан сенин үй бүлөңдү табышыңды суранабыз. Биз сени эч качан унутпайбыз. О, жаратканым, ушул Айтурган кызыбызга узун өмүр, кең келечек, бакубат жашоо бере көр, деп Налбы чоң эне бата кылып бетин сылады. Отургандар дуулай жапырт бата тилешти. Мен өзүмдүн рюкзагымдан кофтамды алып кийдим. Колумдагы джинсымдын чөнтөгүнө салсам, баягы кербен сарайдагы күмүш басылган, ак бермет тагылган Айсулуунун билериги колума тийди. Айсулуу, Айсулуу, муну карасаң, бул сенин билеригиң да. Ооба, бул билерикти мага чоң энем берген. Мен жоготтум экен деп кейип жүрдүм эле. Сага аябай ыраазымын. Чоң эне, карасаңыз, менин сиз берген билеригимди Айтурган ала келиптир да. Сүйүнүп, чоң энесине көрсөтүп жатты. О, балам, жакшы болгон турбайбы? Муну менин атам жортуулдан келгенде мага алып келип белек кылган. Бул берметтин ташы Улуу көлдүн түбүндө болот экен. Аябай баалуу таштан жасалган билерик. Мен Айсулууга белекке бергем. Кийин кыздуу болгондо кызыңа тапшырасың. Бул буюм энеден кызга өтө турган таберик. Баары менен коштошуп кеч киргенде жамгырчы ага менен эки жоокер болуп баягы саймалуу таштарга жөнөдүк. Болсо болду, болбосо эмдиги жайга чейин күтүшүм керек. Аракет кылып көрүүнү чечтим. Жаңы эле аттан түшөр замат асманды кара булуттар каптап, тоо тараптан шамал капкара булутту жаанды, чагылганды айдап келди. Бир заматта алай дүлөй түшүп, бороон аны менен кошо дыбыратып мөндүр баштады. Жамгырчы ага мени менен коштошуп, артты көздөй кетти. Акыркы жолу айланымды карадым. Көл кара көк тартып, толкундары сүрдүү көрүнүп, толкундары жээкке сүрүлүп, кайра кайтып жатты. Мен алдыга бет алып таштарды көздөй арылап баштадым. Мына, баягы чычырканактардын турган калың бадал. Чыйыр жол менен көлдү карай кете бердим. Кош бол, ыйык көл. Астымда турган коюу тумандын ичине кирип кеттим. Туман ушунчалык коюу, кайсы тарапта чыгыш, кайсы жакта батыш экени билинбейт. Катуулап күнгө күрөп, чагылган чартылдап баштады. Тарс-тарс деп жатып, жакын арага чагылган түштү окшойт. Дүң деген үн чыкканда башым ооруп, көзүм караңгылап жыгылдым. Көзүмдү ачсам, кеч кирип калыптыр. Түшкө маал келдик эле, 5-6 саат жатсам керек. Туман тарап кетиптир. Туруп жээкти көздөй бастым. Көл көк, толкундары ак көбүк болуп жээкке урулуп жатат. Кызык, кайсы заманда болуп калдым экен? Өттүмбү же? Айланамды карасам эч нерсе билинбейт. Гүйлдөгөн үн угулганынан тегеректе карасам эч нерсе көрүнбөйт. Асманды карап, тээ бийиктен учуп бараткан самолетту көрдүм. Мына, Айтурган, өзүңдүн заманың, келдиң, куттуктайм деп өзүмдү өзүм кубаттап койдум. Кайра чычырканактардын аралап, жол тараптарды, башкача айтканда тоо тарапты көздөй жөнөдүм. Колдорум тытылганына карабай баса бердим. Бир маалда алыстан чоң жол көрүндү. Машинелердин жарыктары көрүнгөн жакка баса бердим. Мына, Эрболдун айылы, мына асфальт жол. Жолдун аркы бетине өттүм дагы борборду карай кетип жаткан машиналарга жол тосо баштадым. 3-4 машина токтой өтүп кетти. Мына, бир машина акырындап келип токтоду. Чоң кыз, каяка барасыз? Рулда отурган жигит сурап калды. Бишкекке, отуруңуз. Мен жол акысын барганда төлөсөм болобу? Акчам калбай калды. Мейли, мага сүйлөп барсаң болду. Антпесе уйкум келип жатат. Чачыңыз сонун өрүлгөн го. Азыркы кыздар деле ушинтип өрүп алышса сонун жарашмак.
Менин чачым Уулжан жеңе өргөн бойдон экенин эместедим. Телефонумду зарядтап алсам болобу? Айдоочу сайып койду эле тыңкылдап мага чалган чалуулар келе баштады. Карасам чалуулардын саны сан жеткиз окшойт. Бирок эч кимге чалгым келбеди. Биринчи эле үйгө жетип, апамды кучакташым керек. Байке, үйгө жеткирип коесузбу? Макул деп мен жашаган адреске жеткирип келди. Дарбаза ачык. Рек сүрүп чыгып, менин үнүмдү уга куйругун шыйпалактатып токтоп калды. Үйдүн эшигин ачып кирип барсам, алдымдан апам чайнек көтөрүп келе жаткан экен. Мени көрүп эле колунан чайнеги жерге түшүп, чачырап сынып кетти. Өңү кубарып, жүрөгүн кармап тамга жөлөнүп калды. Апа, апаке, апоу! Мен чуркап барып кучактап калдым. Сен тирүүсүңбү? Алдыңа кетейин. Сен өлдү деп түңүлүп калганбыз. О Кудайым, сага миң мертебе ыраазымын. Кызымды аман эсен көзүмө көргөзгөнүңө. Апа, эшикте таксист турат. Акча берип коесузбу? Анан сүйлөшөлү. Макул алтыным. Атасы, бери чык. Карачы ким келди? Атам чыга калып, мени көрүп бир топко эс ой туруп калды да чуркам келип мени кучактап калды. Алтын кызым, берекем менин, ырысым менин. Аман экенсиң го? Солкулдап ыйлап жатты. Атамдын ыйлаганын биринчи көрүшүм. Менин да көзүмдөн жаш тыйылбай ыйлап жаттым. Үйгө кирип диванга отурдум. Кандай гана ата энемди сагынганымды эми сездим. Кана балам, айт, кайда жүрөсүң? Эмне болдуң? Апам суроо артынан суроолорду жаадырып жатты. Ата, апа, мен башка заманга өтүп кеттим. Ошол жактан бүгүн гана чыгып келдим. Экөө тең унчукпай мени карап калышты. Ишенбей жатасыздарбы? Чын эле өткөн заманга өтүп кетип эми келдим. Ата энем мени акылынан айныган адамдай карап калышты. Биз сени кайдан гана издеген жокпуз. Көлдөн суучулар издеди. Кошун айылдардан, ТВ, радиодон берип жаттык. 3 ай болду. Кошо барган досторуңдан биз дагы, милиция дагы тынбай сурап жаттык. Саймалуу таштагы сүрөттөрдү көчүргөнү кеткен дегенден башка жооп жок. Ал эми сен болсо, болбогон жоопту берип жатасың. Сага ким ишенсин? Чыныңды айт. Бирөө сени уурдап кетип, араң качып чыктыңбы? Деги соосуңбу? Апам такыр ишенбей жатты. Ал дагы чачың эмне? Мен силерге айтсам ишенбей жатпайсыңарбы? Менин чачымды кечээ Уулжан жеңе өргөн. Жамгырчы деген ай жылдызды санаган ага 2 жоокер менен мени саймалуу ташка жеткирип келишти. Анан апам күлкүсү келип, фантазияга байсың да. Анан күн тутулду. Мен саймалуу таштарга келип, бери өтүп келдим. Айтурган табылыптыр деген жаңылык туугандарга, окуу жайга дүңк эте түштү. Эрмек кызынын табылганына төлөө өткөрүп, тууган уругунун баарын чакырды. Дасторкон жайылып, баары даяр болгон кезде атам менен апам аркы бөлмөгө чакырышты. Кызым, азыр туугандардын баары келет. Сен өткөн заманга барып келдим деген сөзүңдү айтпа. Акырын апам сүйлөй баштады. Эмнеге? Мен ачык айтсам болбойт. Калп айтайынбы эми? Айгыз, сенин чындыгың менен чымкоргонго жаткызып салат. Макул, биз атаң экөөбүз ишенели. Ал эми башкалар эмне деши мүмкүн? Жана мага оперлер чалды. Аларга эмне айтуу керек? Аны да ойлонуш керек. Атам акырын апамды карады. Макул эми, эмне деп айтайын? Сөздөрүнө макул болуп апамды карадым. Айт, таштан жыгылыптырмын. Мени бир аял таап алып, үйүнө багып, кийин эсиме келип, айыккандан кийин үйдү таап келдим де. Анан 3 ай дайынымды билгизбей жата бердим дейинби? Амнезия болдум деп кой. Сен эле тактап сурамак беле. Милицияларга да ошентип айт. Жанагы дос кыздарыңа да эч нерсе айтпа. Кандай гана начар адамдар жашайт бул заманда, Жакшы адамдардын баары өткөн доордо калган экен. Шуу үшкүрүп алдым. Тигини. Тиги кызыңды карасаң, биз да жакпай, заманыбыз да жакпай. Апам тултуңдап аркы бөлмөгө жөнөдү. Эшиктин алдына машиналар келип, коноктор келе башташты. Алдыңа кетейиним, кагылайыным, садага кетейиним, аман эсен көрдүмбү? Чоң апам калчылдап, таягын таштай коюп мени кучактап чекемен жыттады. Чоң апоу, мен сизди сагындым. Кучактап,
бетинен өөп алдым. Анын артынан туугандар биринин артынан бири кезек менен учурашып жатышты. Баарынын суроосуна апам менен атам айткандай жооп берип жаттым. Кээ бириникине оозуман жулуп алып апам жооп берип жатты. Чай ичилип 5 бармак келгенде чоң апам сурады. Айтурган кызым, сени көргөзгөн жаратканыма рахмат. Сени көрбөй өлсөм, арманым аттын башындай болмок. Мына сени көрдүм, эми өлө берсем да мейли. Ээги кемшеңдеп ыйлап жиберди. Чоң апуу, ыйлабаңызчы. Мен эми эч жакка жоголбойм. Кучактап, 1000 бырыш баскан бетинен өөп алдым. Бул буюм тээ илгерки энелерибизден калган таберик алдыңа кетейин. Ушуну өзүңө тапшырайын. Бул буюм энеден кызга өтүп келген. Кийин сен да кыздуу болосуң, ошого бересиң. Чоң энем чыптамасынын ички чөнтөгүнөн көк бет аарчы менен алып чыкты. Анын ичинен кызылын алып чыкты. Аны ачып ичинен күмүш менен капталган ак берметтен жасалган билерикти алып чыкты. Мына кызык, тамаша. Бул баягы Кербен сарайдан таап, ала келген Айсулуунун билериги эле. Берметтери кетилип, күмүшү карарып калганы болбосо, баягы Айсулуунун билериги алдымда жатты. Мен баарын түшүндүм. Эмнеге башка дооруго заманга өтүп кеткен себебимди да түшүндүм. Айсулуу менин түпкү чоң энелеримден болгон үчүн, анын өмүрүнө коркунуч туулган кезде Кудай мени сактоо үчүн тиги заманга өткөргөн экен. Эгерде мен Айсулууну сактап калбаганда биз баарыбыз төрөлбөй деле калмак экенбиз да. Же төрөлөт белем. Төрөлсөм да көзү бүтүк, буту тайтак, шаңсаң, чиңмиң деген Кытай болуп калат белем. Өзүмдү элестетип алып, каткырып күлүп жибердим. Туугандардын баары мени карап калышты. Айрыкча апам көзү менен мени атып салды. Тур, тиги билерикти катып кой, жоготосуң. Апам мени тиги бөлмөгө кубалады. Ай кыз, эмне жиндуулактай болуп күлүп жатасың? Акыл эсиң орундабы? Кечирип койчу апа, жөн эле күлкүм келди да. Апамдын бетинен өөп кутулдум. Аңгыча кесме бышып, жеңем менен көтөрүшүп залга кирдим. Келе кой кызым. Менин жаныма отурчу. Чоң апам мени карап. Баарыбыз чогулуп эт жеп жатканда Тайкем суроо салды. Айтурган, эми эмне кылайын дейсиң? Мен юрист болбойм деп чечтим. Мен дизайнер болом. Кийимдин фасондорун ойлоп тапкан адам дизайнер деп аталат. Жакшы кесип, кыздарга керектүү. Тайкем коштоп койду. Азыр таш ыргытса дизайнерлердин башына тиет. Атаң экөөбүз сенден прокурор чыгат деп жазсак. Апамдын жини келе түштү. Мен кыргыздын улуттук кийимдеринин фасондорун кайра жаңыртып чыгам. Көйнөк, чыптама, элечек, топу жана башка чыгарам. Алдыңа кетейин. Тилегиңди Кудай берсин. Чоң энем батасын берип бетимден өөп койду. Азыр мен документтерди тууралап жатам. Ага чейин эжемдин тигүү цехинде улуттук кийимдердин түрүн тигип баштадык. Мен өткөн замандагы кыргыздардын кийимин жаңыртып иштеп жатам. Күндө жатып алып көзүмдү жумуп, Наалбы чоң энени, Уулжан жеңени, Айсулууну элестетем. Ысык көлдү эмес, ыйык көлдү сагынам. Көлдү чалпылдатып кирдеткен заманды эмес, ыйык деп кирдетпеген заманды сагынам. Кадимкидей ошол заманга куса болом. Негизи, бир жерден киши жоголуп кетиптир деген жаңылыктарды укканда, дагы бир жердеги порталдан башка заманга өтүп кетти экен деп ойлонуп калам. Ошентип менин кызыктуу, бир чети таң калаарлык окуям мына ушундай болуп бүттү.